Эргүү алып, ырым келчи оюма, шыр жазайын, калем кармап колума, жербегин, жербе мени ырларым, жүгүңдү мен көтөрөмүн мойнума. Жербе мени, жербечи ырларым, сен болбосоң айтам кимге сырларым, сен бар үчүн көөнүм көктө бактылуу, сенде менин чыным менен ыйманым. Арыбаңыз кадырман телекөрүүчү, назарыңыздарда поэзия кайрыктары көрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүдө дагы мыкты талант менен таанышып, анын жүрөктөн чыккан ырларын угуп, эстетикалык рахат алууга даярданып турган чагыбыз. Бүгүнкү программабыздын коногу бар, ал Ноокат районунун тургуну Каныкей Тагаева айым. Саламатсызбы эжеке? Программага кош келипсиз. Анда эң эле алгач өзүңүз жөнүндө тааныштырып, кайсыл жерде туулуп өскөнсүз жана ушул поэзия дүйнөсүнө кадам таштооңуз жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Мен өзүм тоодо төрөлгөн кызмын, тоолук кызмын да. Анан кичинекейимден эле ырга ашыктуу болуп, ыр жазып жүрдүм. Буга түрткү мен апам өзү чыгармачыл адам да. Апам ырдачу, анан ошодон улам болсо керек. Кичинемден эле мектепте эле ыр жазып жүрдүм. Ар кандай себептер, мисалы баягы жаратылыш коозугу, анан ырлардагы акындардын ырлардан таасирденүү, анча-мынча кубанычтуу нерселер же болбосо тескерисинче жашоодогу мындай кайгылуу, ажыроо себептери дагы көп ырлар жазганга себеп болду. Балалыгымда бизде кыргыз тили адабиятынан берген мугалимибиз, агайыбыз көп шыктандырып, ушу сен ыр жазышың керек, сенден бир нерсе чыгат дегендей менен аябай үмүтү чоң болду да. Үмүтү чоң болуп, анан райондук гезиттерге ырларым чыгып, мезгилдүү басма сөздөрдө тынбай ырларым жарыяланып, ошодон улам анан баягы улам жазып, кийин турмушка чыккандан кийин бир топ солгундап калды. Баягы аялда бала багуу, үй турмушу деген кичине түйшүктөрдөн улам ыр жазуу бир аз солгундап калды. Бирок кайра эле кичине балдар чоңойгондон кийин бул талант өнөргө кайттык да. Кайтып дагы себеби бул адамга өнөр берилгенден кийин бул өзүң менен кошо кетчү өнөр экен да. Эч качан таштап койгонго мүмкүн эмес экен. Аны чыгаруу керек, Ооба. Жаштыгым. Кайда жаштык, бүктөмүндө мезгилдин, калып кеткен нурдуу жүзү мүлбүрөк, жүрөктө жаз табы кайтпай сезимдин, дале кетпей чырайымда күн жүрөт. Кайда жаштык, чагылгандын отундай, кареги өрт, гүлдөр өсчү изинде, каттар кайда ыргытылбай окулган, кандай сөздөр катылды экен ичинде. Кайда жаштык, келишкен төрт тарабым, кундуз чачым айдалыдан төгүлгөн, эрке курак кыялга бая аламым, кирпик какпай таңдара аппак сөгүлгөн. Кайда менин толукшуган жамалым, апам анан ай нуруна өгүлгөн. Айылым. Айылыма бурулганда тумшуктан, ажайып бир кооздукка тушугам, сагынычым тарай түшүп кайдадыр, сезимдерим жарыктей түшөт тумчуккан. Көп жыл болду сенден алыс кеткенмин, күжүлдөгөн күр шарыңдан четтемин, орду башка курулуптур заңкайып, о баягы менин жапыз мектебим. Бир аз жүрсөң жол четинде көрүстөн, боз дөбөлөр үнсүз сырдуу көрүнгөн, жатат анда бир боорлорум апакем, жапжаш бойдон күнү бүтүп көмүлгөн. Токой чети көк дайранын боюнда, тоонун түбү жаратылыш койнунда, көзгө жылуу мен чоңойгон эски там, күндөрүм бар эч тойбогон оюнга. Көргүм келет кудуретиң сагынтып, касиетиң жылуу сезим калтырып, өсүп чыгып улам жаңы муундар, өзгөртүүдө көркөмүңдү арттырып. Токто жамгыр, эргүү бербей бу жамгырдын дыбыры, эмнегедир сыртты карайым кусалуу, кейгендей эриндердин шыбыры, кетели дейт ыр айдынга музалуу. Токто жамгыр, тартчы бир аз тизгиниң, кыян селден үшүп турат жерине, мейли жүргүз каалашыңча бийлигиң, ыр жазууга козгобойсуң делебе. Каршы чыкпайм табигаттын эркине, бар болгону көк асманды көрөйүн, суктанайын көркөм жаздын көркүнө, ай кучактап күн шооласын өбөйүн. Жуурулушуп жамгырына ак таңдын, жашыла алам карегиме чөгөт көк, түндү жиреп жүзүн жаап асмандын, басылбайсың бир дыбырап көнөктөп. Бүгүн туулган күн эл апамдын,
бир булугуп ыйлап алдым көнөктөп. Кыргыз адабият чөйрөсүндө көптөгөн акындар бар. Мисалы үчүн улуу муундагы акындар дейбиз. Алардын ырларын окуу аркылуу жаштар көбүнчө кайсыл бир багытта тарбия алышат. Мына ушул тарбиянын негизинде ырдын дагы бир жеткизүүчү миссиясы бар да. Андыктан сизде дагы мына ушул ыр жазып жатып кандай ойду жеткизейин деген максатта жазасыз көбүнчө? Ырда мисалы бир ырды баштаганда ошол ырың бир нерсени камтыш керек да. Өзөгүн түзүш керек, бир окуябы, бир нерсенин негизинде ыр жазып баштайсың да. Мисалы тоо жөнүндө жазасыңбы? Мен бир Памирге кат деген ырым бар. Мисалы ошол балалык кезимде мен Памирде жүргөм. Памир дегенде кандай? Бул Мургап району негизинен Памир деп аталат. Ошол жакта окуп жүргөнүмдөгү окуялар менде али күнгө чейин таасирдүү да. Ошол жактын абасы, суусу, адамдары, жаратылышы кадимкидей өмүр бою эсиңде калат. Ошодон улам ушул Памирге кат деген ырым жазылып калган да. Ошол сыяктуу эле башка ырлардагы кайсы бир окуяны, кайсы бир таасирдүү окуялардан улам келип чыгат да ыр. Жөн жерден ыр жазылышы кыйын менимче. Памирге кат. Салам Памир, улуу тоолуу асыл жер, сагыныпмын көздөн учуп карааның, көксөм ашып толуп турам азыр мен, күмөн болуп бир кайрылып барарым. Баягыдай чайттай көк асманда, булуттарыңа алам кезип калкыйбы, бүркүт гана ээлик кылчу аскаңда, бала барчын канат кагып шаңшыйбы. Көк соокаңда так секирип ойногон, кайберендер ай булакка түшөбү, көк жалдарга түнү менен жойлогон, короо чийит жаны калбай үрөбү. Журт жайлоого абалкыдай көчөбү, жасалгалуу топоздорду минет ким, тез тээрлер чаңытышкан көчөнү, телчиктиби сүтүн ичип инектин. Көк конушка саймалуу боз үй тиккен, курбуларым мыкты зайып болгондур, арзууларын катка жазчу үч бүктөм, жигиттериң бир топ жашка толгондур. Жоолук салган алма беттүү кыздарың, ыйба кылып оозун басып күлөбү, капар албай 6 ай кыштын ызгаарын, айыл эли аман эсен жүрөбү. Көксөм ашып толуп турам азыр мен, күмөн болуп бир кайрылып барарым. Тирүүлүк. Өлбөстүктүн аппак таңы сүрүлүп, өмүр дарак бариктери күбүлүп, закымдарга кайып болуп жылдарым, баратса да сүйөм сени тирүүлүк. Шаштым далса азоо мезгил жүгүрүк, сыяктанып жүгөнү жок бир күлүк. Маарасына жеткичекти өмүрдүн, мен баары бир сүйөм сени тирүүлүк. Жашоо кызык, бирде ыйлап бир күлүп, максаттарга үлгүрбөй да үлгүрүп, мейли турмуш көрсөтсө да азабың, мага кымбат бүлбүл жанган тирүүлүк. Кыш. Күз аярылап, кышка бербей кезегин, көпкө жүрдү көчөбүздө күймөнүп, моорулардан жыты келип тезектин, коюу түтүн көктү карай үйлөнүп. Жел аргыдан салам айтат көктөмүм, күн күлүңдөйт аба тартып жылымык, кылп дей түшүп көз ирмемге өткөнүм, күн чубактап отурамын жылынып. Бала кезде эшигибиз ачылбай, калаар эле калың түшкөн ак кардан, жаай берчү бир нече күн басылбай, салмактанып кулап түшчү шактардан. Сагындырды саймаланган терезем, чатырында үйлөрдүн муз тоңгону, жалаңдатып кылыч мизин кезеген, жакшы экен кыштын кыштай болгону. Учурдагы адабият дүйнөсү аябай өрчүп жатат. Социалдык тармактар желеде көптөгөн ырларды жарыялаганга мүмкүнчүлүк бар. Баарыбыз эле китеп окуу аркылуу же болбосо интернет аркылуу ырлар менен таанышсак болот. Анын сыңарына айтайын дегеним, учурдагы мына ушул коомчулуктагы адабиятка көз салып жатып, кайсыл акындарды көбүнчө баалап окуйсуз? Бул негизи ыр жазууда адам китеп окууда чектелбеш керек экен да. Мисалы бир эле акынды сүйүп, ошону эле казып окуй бербей, башка дагы адамдардын, акындардын чыгармаларын, китептерин көрөк окуш керек экен. Мисалы мен кийинки мезгилдерде Эгембер Дерматов деген бир жакшы акыныбыз бар да.
укмуш баалайм ушул кишиничи. Ошол кишинин чыгармаларына кичине таасирденип жүрөм. Негизи бизде ыр жазгандар көп, аябай көп. Биз негизи кыргыз эли ыржандуу элбиз да. Ар бир экинчи, үчүнчү адамыбыз ыр жазсак, ыр жазабыз өзү негизи. Бирок ыр жазгандын дагы өзүнүн түйшүгү бар, түйшүгүн аркалаш керек дегенде анан азыр аны муну мен ушул адам жакшы, акын жакшы экен деп айтуудан алысмын го. Бирок кадимки эле атагы чыкпаган, жөнөкөй эле өзүнүн эле баракчасына ырларын жүктөп жүргөн укмуш жазган акындарды баалап жүрөм. Мисалы Гүлүм Абдуллаева деген, Гүлзат Ормонбекова, Санира Сыдыкова деген кыздар бар. Булар жөнөкөй эле кадимки эле өздөрүнүн тиричилигинде айылда же болбосо шаарда жүрүп чоң акындарга аралашпаса деле чоң акындардан менимче кем калбайт, ашкан ырларды жазган кыздарды мен баалайм да. Ыр жазбайм сен жөнүндө. Ыр жазбай сен жөнүндө жүрөйүн деп сөз бергем, бирок аным кайда калды? Элесиң жогото албай эссиз жүрөк, эзелки сезимдерге кайра барды. Кайрадан ошол кыштак шыбак жутту, көчөңдөн өтүп барат өспүрүмдөр, турмуштун толкунунда балык жонду, ачууда, таттуудагы өттү күндөр. Сен мага өмүр бою эргүү берип, жашайсың ырларымдын ар сабында, карааның тынчымдалат келе берип, кечтерде өмүрүмдүн ар таңында. Өчүрдүм сүрөттөрдү көзүмдөгү, түш көрбөй, түйшүк тартпай жүрөйүн деп, ант бердим бүгүн дагы өзүм, ыр жазбай сен жөнүндө жүрөйүн деп. Сезимдер. Сезимдер, күчтүүсүңөр таш жарып, арбайсыңар сулуулардай каш кагып, кантип кайдан кирип келдиң дүйнөмө, мен да сенин ааламыңа баш багып. Жакшынамай жаздың жүрөк оорусун, жакпай мага тентек кыял жоругуң, жазба дедим көргүм келбей анеге, сактап жүрөм телефонуң номурун, жолтоо болбо өз жашооңо ыктагын, жолум тоспо бет алдыман чыкпагын, катуу айтып кайтпасыңды өтүнүп, кайра неге келип турат жыттагым. Катуу айтып кайтпасыңды өтүнүп, кайра неге келип турат жыттагым. Тоолор. Түздүм бүгүн өзүм менен келишим, жаап коюп көрө каттын эшигин, бар көйгөйдү сүрүп коюп бир азга, барам сага бул акыркы чечимим. Мына баратамын жолдомун, көк мелжиген сүрдүү ыйык тоолорум, узаганда ооруп көксөп сагынган, мен өзүңдүн бир бөлүгүң окшоймун. Энем сымал койну жылуу тоо тарап, булут түнөп гүлдөр желге ыргалат, о баякы бийиктикти сөгөн, секелекти күттүң балким жол карап. Мен өзгөрдүм, турмуш берип сазайым, сендей болуп сылаган жок маңдайым, өзүң гана кылымдарга солк этпей, өзгөрбөдүң, өзгөрбөссүң ар дайым. Ыр жазууда деле, башка кесиптерде деле такшалган соң өзүбүздүн эмгегибизди элге арнап мына ушул сынына коеюн деген ой пайда болот. Мына ушундай ой сизде дагы пайда болду, жана өзүңүздүн китебиңизди чыгарайын деген оюңуз барбы? Азырынча чыгара элекмин өзү. Бир топ альманах китептерим болгону менен автордук китебимди чыгара элекмин. Буну буга чейин деле чыгарсам болмогозучу. Менде кандайдыр китеп чыгаргандагы бир кооптонуу болду да. Себеби ар бир автордун бул китеп чыгарганда бул бир калың журтка жагабы, бул китебимди кайсы бир окурман окуй бекен деген сыяктуу мындай кооптонуу болот да адамда. Бизге окшогон мисалы үчүн жазмакерлердин китептери чыкса кандай болуп калат экен деп жүрдүм. Бирок азыр мен өзүмдү бир тойло такшалып калганым сездим да. Анткени көп китептерди окудум, кийинки мезгилде айрым анча жетилип пишпаган китептерди деле окудум ачыгы. Анан кийин жакшы китептерди дагы окудум дагы. Демек бул чыгармачылык сенин мээнетиң, бул өзүңдүн ушундай бир түйшүгүң болгондуктан бир китепке топтоп коюп, балким өзүңдүн урпактарың үчүн дагы керек экен деген бир ойдо калдым да. Биринчи мугалим. Устатым, улуу көсөм кемеңгерим, уядан учаарыма себепкерим, сен берген билим менен туңгуюктан жол таптык ачып дүйнө терезесин,
биринчи мугалимим асыл адам, билигин билимсиздин жандыра алган, күл азык болду бизге өмүр бою, күмүштөй күлдө дайын жаркыраган. Андыктан мугалимге сыйым бийик, урматтап таазим кылам башым ийип, силерге өмүр бою карыздарбыз, төбөбүз турса дагы көккө тийип. Балама, балапаным, асказоом тирегим, багаарымсың жүк көтөргөн билегим, көктөм жашың көп жылдарга уланып, көксөп жүргөн орундалсын тилегиң. Эл уулу бол, доско кылба кыянат, эмгегиңден журт чыгарсын тыянак, алгылыктуу адал болсун кызматың, апаң жазсын ак кагазга сыялап. Ойлор күлүк чырмалышкан желедей, оорубагын азап тартпа кенедей, эс акылды өңдү берген жараткан, өмүрдү да берсе экен ченебей. Тагдыр буйруп аруу жанга колуңсун, таалайыңа татыктуу жар жолуксун, эшиктерге бакыт чачкан периште, эси болсун мен сактаган жолуктун. Өмүрлөшүмө Кудай буйруп тагдырыма берилдиң, кубандырдың кермаралдай керилдим, ыра көрүп сени мага туш кылган, ыраазымын марттыгына теңирдин. Үлгүсүндөй айкөлдүктүн кеңдиктин, үйүм куттуу ишен жаным сендикмин, сен бар үчүн сактап турам жаштыгым, сар кечкийим ыраң өчпөй эндиктин. Мен да сенин эки кылбай сөзүңдү, мээримдүүгө карайым жоодур көзүңдү, көз жумулуп дагы келсем жашоого, кайра эле тандамакмын өзүңдү. Көз жумулуп дагы келсем жашоого, кайра эле тандамакмын өзүңдү. Каныкей айым, бүгүнкү программага келип, өзүңүздүн жүрөктөн чыккан ырларыңызды окуп берип, мыкты маанай менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдирем. Кийинки көрсөтүүдө дагы сизди күтүп калабыз. Рахмат, силердин дагы ары жооптуу, ары татаал ишиңерге албан ийгиликтерди каалап калам. Ардактуу теле көрүүчүм, мына ушу менен поэзия кайрактары көрсөтүүбүз өз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүгө чейин амандыкта көрүшөлү.